Бүгүнкү иш-чара Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына арналган ICT Expo 2025 студенттик эл аралык студенттик форуму болуп жатат. Бул форумга бүгүнкү күндө 22 жогорку окуу жайлардан катышты. Ошондой эле бул жерде 112 проект катталган, 150ден ашык студент келди. Бул жерде 4 секция бар. Робототехника жана автоматташтыруу биринчи секциясы, экинчи секция веб тиркемеси жана мобилдик тиркеме, үчүнчү секция дизайн жана анимация боюнча, үчүнчүсү болсо графикалык дизайн. Бул жерде 14 комиссия, эксперттик комиссия каралган. Бул комиссиялар бүгүнкү күндө ошо жоопкерчиликтүү мамиле жасап, бардык чет өлкөдөн келген, Кыргызстандын регионунда келген студенттердин проектилерине жакшы баа берет деген ишеничтебиз. Бүгүнкү иш-чарага биздин жакынкы кошуна өлкөлөрүбүздөн келген жогорку окуу жайлар бар. Бул жерде Тараз Казакстан мамлекетинен, ошондой эле Алматы шаары Казакстан мамлекетинен, Красноярск Россия мамлекетинен, ошондой эле биздин регион боюнча Нарын областынан, Искөл областынан, Ош областынан, анан Баткен областынан келип катышып беришти. Анан шаардагы дагы 15ден ашык университет катышты. Ребята очень воодушевленно говорят о своих проектах. Многие из этих проектов носят уже практический характер. В принципе, они могут работать дизайнерами и другими сейчас современными технологиями, которые есть, работают. Они могут уже их использовать в своей рабочем для своей фирмы, для себя и зарекомендовать себя. Это очень-очень хорошо. Есть некоторые работы, которые, много работ, связаны с дизайном. Я считаю, что это уже готовые специалисты в области дизайна каждого предприятия, особенно торговых точек, торговых больших предприятий. Мы, комиссия, посмотрели, выслушали их, одобрили, подсказали, как дальше двигаться. Эми бул жерден анимация, дизайн жана робототехника боюнча көптөгөн иштер болуптур. Азыр комиссиянын эксперттери өзлөрүн карап таанышып атат. Мен эми өзгөчө белгилей кетчү, бул робототехника боюнча студенттердин абдан көп аракеттерин көрдүм. Жакшы идеялар бар экен, келечекте ишке ашыра турган жакшы иштер бар экен. Меня зовут Нуржан, я с Алматы, Казахстана, с университета СДУ. Мы приехали на данный форум ICT Expo 2025, который происходит в Бишкеке. Наш проект — это Pound Safe. Получается, у нас уникальное приложение в социальной сети Telegram, да, которое помогает нам совершать умные сделки. Саламат, я представляю Международный университет инновационных технологий. Сегодня, получается, нас пригласили на форум. Мы сегодня пришли с роботом, внутри которого будет интегрирован искусственный интеллект, то есть уже частично интегрирован. Аты жөнүм Шайрбек Өмүрбек. Бүгүнкү форумга мен 2 проект алып чыктым. Биринчи проект студент онлайн. Азыркы учурда студенттер маалыматтын аздыгынан эмес, маалыматтын көпүнөн кыйналган заманда ошол себептен биз студент онлайн деген платформа иштеп чыгып, студенттердин билим алуусуна өбөлгө түзөйүн дедик. Ал платформа кандай иштейт? Ага кирип, студент сабактарга катышып, жана тесттерди, тапшырмаларды аткарып, өзүнүн билимге болгон, окууга болгон натыйжасын дагы да жогорулатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. А экинчи проектим болсо Media KG деген. Медиа тармагында бир эле журналисттер эмес, ошол эле учурда азыркы биздин креативдүү жаштар дейбизби, же ошол эле мыкты биздин профессор, мугалимдер дейбизби, өзүнүн билимин улашып турушу үчүн биз атайын Media KG деген платформа жасап келдик. Форумдун максаты жаштардын инновациялык жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү, заманбап технологиянын өнүгүшүнө жараша билим берүү, азыркы билим берүү тармагында чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болот деген ишеничтебиз. Ошондой эле бул жерде азыр
форумдун экинчи максаты болсо бул сырттан келген студенттер менен биз эмгектерди менен тажрыйба алмашабыз. Анан үчүнчү максаты бул жерде достукту ар бир университеттен келген студенттер менен биздин университеттин студенттерин достукту, биримдикти, ынтымакка чакыруу. Бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгында ар бир секция боюнча бизде дипломдор каралган, биринчи, экинчи, үчүнчү место берилет, баалуу сыйлыктар берилет. Ошондой эле баардык катышуучуга биздин университеттин атынан катышкандыгы үчүн сертификат ыйгарылат.